Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин инновациялык кесиптер институтунун тааныштырып өтөлүп атабыз. Биздин институт 1999 жылы уюшулган, рыночный экономикага байланыштуу жаңы кесип талап кылынган. Ошол кесиптерди биринчиден биз ачканбыз. Мисалы үчүн мүлүктү баалоо жана башкаруу. Ушундай жеке менчик киргенден кийин. Андан тышкары ушул окшогон көп могу информатикага байланыштуу, ушу экономикага байланыштуу, радиоэлектроникага байланыштуу жаңы технологиянын өнүгүшү менен керектүү кесиптерди даярдоого багытталган. Бул институт ачканда кадрлар даярдаш үчүн биз эл аралык башка өнүккөн мамлекеттер менен байланышканбыз. Ошолордун программасын алып, анан өзүбүздүкүнө ошол кездеги илим билим министерствосунун талабына ылайыкташтырылып туруп, ошо жаңы кесиптер ачылган. Биздин окутуучулар, студенттер болобу, мектептин окутуучусу болобу, үйдөн дагы, автобустан болобу, кайсы жерде болбосун, аудиторияда болобу, кошумча билим алганга мүмкүнчүлүк түзүш керек болчу. Ал үчүн биз ошого жараша материалдык техникалык базаны чыңдаганбыз. Биздеги компьютерлар ар бир студентке пайдаланууга сапаты дагы, саны боюнча да биздин институтта аябай көп. Эми инновация бул сөзсүз илимге байланыштуу. Ошол илимдин натыйжасын көрүш үчүн ушу инновация керек да. Азыркы кезде бир 100дөн ашык профессорлор, мугалимдер бар, 2000ге жакын студент бар. Биздин составта орто кесипке билим берүү боюнча дагы колледж бар. Биринчи жолу Кыргызстанга дизайнды алып келдик. Бул дизайн направлениясы боюнча, багыты боюнча 3 кесип боюнча даярдалат: интерьер, графика, кийим боюнча. Жогорку билим берүү боюнча биргеликте орто кесиптик билим берүү боюнча да программаларды ишке ашырат. 2011 жылы 8 багытта лицензия алынган. Мына 10 жылдын жүзү болуп турат. Биз ушул 8 багытта 2000ден ашуун өлкөгө адистерди даярдап чыктык. Алардын арасында сиздер көрүп тургандай мына дизайн кесипчилиги боюнча, адистиги боюнча биздин студенттер абдан таланттуу. Ушул өзгөчө айтып кетчү нерсе бул биздин дизайн адистигинин студенттери көптөгөн кароо сынактарга катышып келген. Көптөгөн чет жакка чыккан атактуу адамдарга дизайн кийим тигип бергенге өтө чоң жардам берип атышат. Бизде мына могу жерде электронный расписание боюнча студент кайсы жерде болбосун, үйүндө болобу, же болбосо автобуста кетип баратабы, расписанияны көрсө болот бул жерден. Бул жер деканат, үзгүлтүксүз билим берүү борбору деп аталат. Бизде радиоэлектроника кесиби боюнча даярдайбыз. Жана сотовый телефондорду, компьютерларды, же болбосо мына момундай микросхемаларды булар өздөрү даярдап, эшиктин ачылышы боюнча, же болбосо машиненин бирдемелерин, умный дом деген бар го, ошол сыяктуу нерселерди жасайт да. Бул биздин кафедра. Сиз кафедраңыздын аты жөнүндө тааныштырып кетсеңиз. Маалымат жана коммуникация радиоэлектроника кафедрасынын башчысымын. Биз негизинен программисттерди жана радиоэлектроника азыркы баарыбыз 1 жылдан бери көнүп калдык окшойт. Смартфон, компьютер, интернет ушул боюнча адистерди даярдайбыз. Аларды кантип жасаш керек, характеристикасын кантип билиш керек, программаны кантип түзүш керек. Көп биздин атайын бир стратегия, санариптештирүү стратегиясы деп чыкпадыкпы. Ошолордун ичинде 42 пункттун 34-ү ушу биз чыгарган адистер жөнүндө да. Азыркы күндө баардык жерде компьютер жок, иш жок. Көп эле уюмдар баары тең ушу биздин адистерге
муктаж болуп атышат, бизге да келип кайрылып атышат, адистериңер жибергиле деп. Биз бул жерден 20 киши программист чыгарабыз. Бир жылда 10 чакты киши радиоэлектроник чыгарабыз. Бирөө калбай жумуштап орноп кетип атышат. Көрүп атасыздар, бул программисттер абдан коомго керектүү бул кесиптердин бири болуп эсептелет. Бизге контракттарыбыз да аз болуп эсептелет бизгечи. Ошо бизге тапшырышат, бирок азыраак тапшырып атышат. Ошондо көбүрөөк тапшырса жакшы болмок себептен да бул кесип абдан талап, азыркы кездеги талапка ылайыктуу кесип деп эсептетем. Мисалы үчүн баардык жерде техника, бул компьютер керек. Бул профессия институт инновациондук профессияда биринчи жолу программисттерди даярдап чыккан 2003 жылы эле. Ошо мен ушул жерде бүткөнмүн. Ал кезде башка университеттер анча деле мындай билчү эмес бул эмне деген профессия экенин. Эми азыр могу 2-3 жылдын ичинде абдан таанылып атат. Мисалы үчүн ОРТден баягы көп балл алган, көрүп атасыздар, ОРТден эң жогорку балл алган окуучулардын баары именно программирование жагына кетип атышат. Себеп дегенде ошо билип атышат, ушул кесиптин, ушу түшүнүп калышты, ушул кесиптин керек экенин. Студенттердин ата-энеси баласын барып атабы сабакка, барбай атабы караганга ушул жерде жүргөн балдар азыр түзүп атышат. Ал дагы жана билим деген өңдү биздин өзүбүздүн студенттердин ата-энесине дагы караганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Анан экзамен кандай өтүп атат, ошолордун баарын жасаган биздин эле балдар 3 жылдын ичинде жакшылап үйрөнүп калат. 4-жылы өзүлөрү жасап атышат. Пандемияга байланыштуу азыр студенттерибиз жок. Бирок биздеги жанакы инновациялык деп аталгандын да бир себеби бизде башынан баштап жеке эле мурдагыдай доскада жазып мугалим эле өзү сүйлөп окутпастан ар бир мугалим презентация даярдайт. Бул компьютер менен байланышкан, бул смарт ТВ презентациясында кадимкидей ошо процесстердин жүрүп атканын же болбосо студенттер жакшы кабыл алуучудай кылып бир жакшы методикаларды иштеп чыккан, инновациялык методикалар деп. Ошолор азыр пандемия учурунда аябай жардам берип атат. Себеби деген биз оңой эле онлайн режимине өтүп кеттик. Андан тышкары окуу процессин инновациялык башкаруу система программасын иштеп чыккан. Өзүңөр көргөндөй биздин ошо программирование кафедрасы бар. Биздин кафедра бүгүнкү күндө оценщиктерди даярдайбыз. Антикризисное управление деген кесибибиз бар. Бул дагы абдан кызыктуу кесип. Себеби бүгүнкү күндө көпчүлүк организациялар банкротко учурап келатат. Анан ошолорду туура багытка коюп, финансылык туура анализдерди жүргүзгөнгө биздин бүтүрүүчүлөр даяр. Андан тышкары оценка деген кесибибиз бар. Башкаруу оценщиктерди даярдайбыз. Алар жеке менчик компанияларды, мүлктөрдү баалаганды билишет. Андан тышкары биздин кафедрада бизнес инкубатор ачып алганбыз. Ошол бизнес инкубаторда биздин студенттер стартап аркылуу бизнестерди иштетүүгө үйрөтөбүз. Дизайн кафедрасы Кыргызстанда биринчи жолу уюшулган. Стандартты биз жасаганбыз. Анан бизден кийин дагы башка Славянский университет, дагы башка университеттер ачышты. Бизде азыркыга чейин УМО деп коет. Оңдойбуз, биз өөрчүтөбүз, мамлекеттик стандарт. Мына могуну таанысаңар керек, бул Зайцев. Бул биздин студент. Бул Москвада өткөн гран-приде конкурста биринчи орунду алды, дипломдо работа. Азыр магистратурасын бүттү. Наши выпускники побеждали и в Италии, и в Германии. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз учурда айтаарлык ийгиликтердин ээси десек болот. Алар өздөрүн мыкты адис катары көрсөтүп, көптөгөн эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды ээлешти. Алсак Италияда, Германияда, Өзбекстанда, Кытайда жана башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн эл аралык мелдештерде биринчи, экинчи даражадагы баш байгелерди ээлешип, өздөрүнүн чыгаан адис экенин далилдөө менен аларды даярдаган окуу жайыбызга зор сыймык алып келишти десем болот. Азыр алар абройлуу кызматтарда иштешет. Бизге алдын ала эле бүтүрүүчүлөрүбүздү ишке чакырган сунуштар түшөт. Ошон үчүн студенттерибиз окууну аяктаганда 100% жумуш менен камсыз болушат. Бул албетте бизди кубандырбай койбойт. Эми бул илимге кандайча келип калдык? Бул илим боюнча
1973 жылдан баштадым мен курстук иштер боюнча. Андан кийин дипломдук ишти Новосибирсктен жасадым. Бизди 1 жылга Новосибирскке которуп, 5-чи курста ош жактан бүттүк. Ош жактан ракета менен ушу космос түзүлдөө боюнча Брагин дегендин мектеби бар болчу, илимий мектеби. Мен 76-жылы аспирантурага кирдим. Аспирантуранын ушу боюнча уланттым. 78 жылы биринчи жолу мен ракетага өзүмдүн приборумду коюп, атомарный кислородду өлчөчүбүз. Космоско учуруп, анан кийин өлчөдүк. 78 жылы мен эл аралык конференцияда доклад жасадым. Мына бул жерде турат, ошол ракетага учурган прибор ракетанын башында турат. Андан кийин ал приборду менден кийин Кадыр Кулович Толбаев деген улантты. Биз ошондо биринчи жолу озонду өлчөдүк да. Ага деген ошо атайын приборду эле жасабастан, ошо методика, ошо прибор аркылуу учуп барат, космоско учуп бараткан ракета кантип ошолорду өлчөй турган методикаларын иштеп чыкканбыз. Кандай санаш керек ошол эмелерди. Ошондо биринчи мына биздин өлчөлөр атомдук кислородду дагы, озонду да өлчөдүк. Эки жерден учурдук, Байконурдан дагы, андан тышкары Приозерск деген шаар бар, атайын ал кезде ракетный часть. Ошол жерде метеорологический ракета деп коет, эмсто ошолорду учуруп өлчөгөнбүз да. Ошону менен катар жанакы Ысык көл станция 80 жылдан баштап бул жерде турган приборлор күндүн нурун аркылуу кандай спектрофотометр деп коет, ошо күндүн нурун жанакы абадагы молекулалар канчалык көп болсо, ошончолук азыраак түшчү ультрафиолет нурлары бар да, ошонун көп азына карап концентрациясын эсептейт да. Ошол станция бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык организациянын ичине камтылат. Ал Всемирная метеорологическая организация Женевада. Булардын ошо бүткүл жер шары боюнча сети бар, ошонун ичине биздики кирет. Биздикинин артыкчылыгы биринчиден тоолуу райондо. Бул биздин Борбор Азиядагы тоолор 3-чү полюс деп аталат. Ошо климатка жасаган таасири боюнча, озонго жасаган таасири боюнча 3-чү полюс, бирөө Түндүк уюл, экинчиси Антарктидада, үчүнчүсү ушу Центральный Азияда Гималай, Тянь-Шань, Памир-Алай тоолору да. Булардын таасири өтө чоң. Эми ал өзүнчө илим, бирок таасири биздин регионго эле эмес, башка ошо регионго, ар жагы Кытай, бер жагы Россия жана коңшу мамлекеттердин баарына таасир этет да. Ошол өзгөчөлүктөрдүн баарын биз далилдеп, кандай өзгөрүп атат башка жактарга караганда, океандагы же болбосо Европадагы же болбосо Америкадагы караганда кандай өзгөчөлүктөр бар, ошолордун баарын берип атабыз. Эми бүт адамзатынын коркунучу бул 80 жылдан башталган. Эми үчүн озон катмарына өтө маани берип, Венская конвенция деп бүткүл мамлекеттер өзүнчө конвенцияны кабыл алган. Андай Монреалдык протокол 1987 жылы кабыл алып, бардык мамлекеттер, 197 мамлекет ушул озонду коргоо, андан ары азайып кетпешине келишим кабыл алып, ошол келишим аябай иштеп атат. Себеби деген бул адамзаты жанагы фтор, хлор, углерод заттарын көп бөлүп чыгаргандан промышленностька колдонуп, ошолор озон катмарын азайтат деген чечимге келишкен дагы. Мына мисалы үчүн биздегине карасаңар, 80 жылдан баштап кандай түшүп кеткен. Бүткүл дүйнөдө да ушундай болуп
түшкөн. Артыкча бул Антарктидада момундай эмелер, дыралар пайда болгонда. Мына ошон үчүн эгерде озон азайып кетсе, анда ультрафиолет, жерге тийип түшкөн ультрафиолет көбөйүп кетет дагы. Адам заты рак оорусу менен ооруйт. Бул озон катмары төмөндөсө, анда могу проблема экономикага да келет. Себеби деген айыл чарбасындагы өсүмдүктөрдүн баары, мал жандыктар дагы ооруй баштайт. Андан тышкары түшүмдүүлүк өтө тез түшүп кетет. Озонду өлтүрүүчү деп коеюнчу заттарды азыраак бөлүп чыгарыш керек да. Ошолордун ичинде хлор, фтор, углерод, жанакы андан тышкары двуокись азота деп коет, NO2. Бул дагы өтө тез таасирин кылат. Себеби деген где-то жок болуп аткан молекулалардын ичинин 90%-ин ушул азотту. Бул болсо азотту биз жер семирткичке пайдаланабыз. Андан тышкары могу ТЭЦ автомобилдер булар көп бөлүп чыгарат. Ошолордун баары азайыш керек. Пандемия болуп, машинелер токтоп, производстволор токтоп калбадыбы? Андан кийин көп жылдык орточодон карасаңар мына тенденция азайып отуруп, көп жылдык орточого жетип туруп, анан тескери жагына кетти. Мындан ары дагы тескери жагына кетет да. Табигый өзгөрүүлөрү бар да озон катмарынын. Ошону дагы биз изилдеп чыгып атабыз. Дагы бир айтып кетчү нерсе, мен Кыргызстандын атынан Монреальский протокол 3 жылда бир жаңыртылып кабыл алынып турат да. Ошол 3 жылда бир протоколго кандайдыр бир чечим кылыш үчүн ошол эле жылы 3 жылда бир Женевада илимий изилдөөнүн жетекчилери чогулабыз да. Ошо илимий изилдөө, озонду, климаттуу изилдөө боюнча мен Кыргызстандын атынан жетекчи болуп ошол 3 жылда бир катышам. Мындан мурун 17 жылы катышкам. Анда доклад кылгам. Ошол докладда ушу биздин региондо, тоолуу региондо, ошо мен Гималайды кошо киргиздим. Гималай, Тянь-Шань, Памир-Алай тоолорунун таасири өтө чоң. Ошон үчүн бизде өлчөлөр өтө жогорку деңгээлде болуш керек деген сунушту киргизгем. Ошол сунушту 197 мамлекеттен келген жанакы илимий изилдөөнүн жетекчилери колдогон. Андан кийин ошол эле жылы 17-жылы Монреальда өлкө жетекчилери алып келишимге кол коюп ошол кирген. Ошонун негизинде биз андан кийин проект бердик. Проектке башкалар да катышты, бирок биз ошо проектти утуп алдык ООНдон. Бизге $270 000 прибор Канададан келмек. Ошол келишим мына могу жерде турат. Ошол приборду алып келгенге $30,000 бөлүндү. Баш аягы $300,000 биз грант утуп, ошол ысык көлдөгү станцияны өтө жогорку деңгээлде өлчөө жүргүзүү приборлорун алып келип атабыз да. Мына Аскер Абдылдаев жашы окумуштуу, азыр аспирантуранын аякы курсунда быйыл ошо жактаганга чыгам деп атат. Бир дагы аспирантым ысык көл станциясында негизинен ошол жерден жашап, ошол жерде иштеп жатат. Өкөтөн быйыл жактайбыз деп турат. Темам Борбордук Азия тоол аймагындагы атмосферанын жалпы озондун өзгөрүлүшүн изилдөө, мезгил аркылуу өзгөрүшүн изилдөө. Бул тема эмнеси менен кызыктуу? Биринчиден, сиз билесиздер, күндөн бизге ультрафиолет нурдануусу келет. Бул жалпысынан жаныбарларга, өсүмдүктөргө, көбүнчө жандыктарга негизи зыяны абдан чоң. Анан ушул жашоо шартын түзгөн бул озон катмары, жогоркуда Агай айткандай, абдан маанилүү да. Бул себептен бул тармак мага өтө кызыктуу келди.
инновациялык багыттарды өнүктүрүү үчүн бир нече өзгөчөлүктөрдү киргизет. Биринчиден ошо экономикада эң алдыда бараткан адистиктерди биз жумушка алабыз. Анын ичинде Кебеков Аман Жумабекович ал баалоо боюнча жаңылыктар кандай жаңылык болсо ошолордун баарын баалоо боюнча, кадастр боюнча болобу, ошолордун баарын юридикалык негизин биздин балдарга окуп берет. Ошондой адистерди ар бир тармактан биз жумушка алабыз. Ошолор аркылуу биз практика ориентированное обучение дегенди ошентип берип атабыз. Жамаат менен тааныштыңыздар, биздин материалдык техникалык база менен тааныштыңыздар. Башкача айтканда, азыркы мезгилдин талабына ылайык адистерди даярдоого ушу биздин жамааттын салымы аябай чоң. Мен өзүм жамаатым менен сыймыктанам. Булар убактысынын көбүн биздин институттун өсүшүнө, балдарга билим беришине арнап келатышат.